Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Куран жарышында 80 өлкөнүн арасында экинчи орунду алган Мухаммадияр Кары Курбанбековду муфтийдин орун басары тосуп алды. Иран Ислам Республикасында өткөн дүйнөлүк Куран жарышында Курандык кооз, тартил, тажвид жана макомат менен окуу боюнча 80 өлкөнүн ичинен экинчи орунду багынткан Мухаммадияр Кары Курбанбековду 25 февралда Манас эл аралык аэропортунан Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин биринчи орун басары Самидин Кары Атабаев баштаган дин башкармалыктын кызматкерлери Мухаммадияр Карынын ата-энеси жана жакындары тосуп алышты. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Азирети муфтийдин биринчи орун басары бул жеңиш кыргыз эли үчүн чоң сыймык экендигин басып белгилеп, өлкөбүздө Куранды мыкты жаттаган жаштардын көбүсү ыймандуу коомдун түзүлүшүнө өбөлгө экенин билдирди. Өлкөбүздө 1990-жылдардан тарта эле Куранды жат билген карларыбыз дүйнөлүк жарыштарга катышып биринчи орундарды багынтып келет. Бул жеңиш кыргыз элинин жеңиши, өлкөбүздүн таанылышы, спорт чөбөрлерибиздин жана Куранды жат билген карлардын дүйнө жүзүндө туубузду көтөрүп келиши мамлекетибиз үчүн чоң жетишкендик, деди Самидин Кары Атабаев. Египеттеги мелдеш Кыргызстан грек-рим күрөшү боюнча 3-чү орунду алды. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы Египетте өткөн рейтингдик турнирде 3-чү орунду ээледи. Ушул күндөрү Египеттин Александрия шаарында 2023-жылдын 2-чи рейтингдик турнири өткөн. Грек-рим күрөшү боюнча мелдештер 23-24 февраль күндөрү өтүп, жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулуп, Кыргызстандын атынан аталган күрөштүн түрү боюнча 10 спортчу катышкан. Командалык эсепте Кыргызстандык грек-рим күрөшү боюнча курама командасы 3-чү орунду ээледи. Ал эми 1-чи орунду Грузия, 2-чи орунду Казакстан камсыздаган. Аксайда тоок фермасы өрттөлүп, өзү өлтүрүлгөн ишкердин уулуна өкмөт колдоо көрсөтөт. Баткен облусунда иш сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 2022-жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргашалуу окуя учурунда курман болгон ишкер Матиса Надыровдун тоок фермасына барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирген. Эскерте кетсек, тоок ферма Баткен районундагы Аксай айылында жайгашкан. Фермадагы чыгым ошол учурда 40 миллион сом деп бааланган. Буга чейин министрлер кабинетинин чечими менен тоок ферманын каза болгон ээсинин 9 миллион сом насыясы жоюлган болчу. Ал эми анын уулу Адилет Абдувалиевке тоок ферманы кайра калыбына келтирүү үчүн жабдууларды алууга 30 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Мамлекет ишкерлерге өзгөчө көңүл бурарын айткан Акылбек Жапаров, балам атанын жолун улап кетүү ата үчүн чоң сыймык. Баткен жергесинде эле эмес, Кыргызстанда, алган эмес Борбор Азияга чыкканга жумуртканы тоок этин экспорттоо мүмкүнчүлүгүнө жет. Ал үчүн мамлекет колдоо көрсөтөт деп билдирген ал. Алдамчылыкка шектелген Жеңиш Жазаков камакта калтырылды. Алдамчылыкка шектелип кармалган Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Жеңиш Жазаковдун камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда ал 24 апрелге чейин камакта калтырылды. Разаков номер 1-чи тергөө абагында камакта болот. Буга чейин ал 24 февралга чейин камакка алынган. Эскерте кетсек, Жеңиш Разаков 24 январда кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4 бөлүгү алдамчылык жана 337 беренесинин 4 бөлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козголгон. Маалым болгондой, милицияга БА аттуу жаран арыз жазып, Жеңиш Разаков 1 миллион доллар алып бербей койгондугун билдирген. Президент согуштук аракеттер башталгандан бери жашап жаткан бөлмөсүн көрсөттү. Украинанын президенти Владимир Зеленский журналистке президенттин иш бөлмөсүндөгү өзү жашап жаткан бөлмөнү көрсөттү. Анын айтымында ал согуш башталгандан бери ошол жерде жашап жатат. Украиналык телеалпаруучу Дмитрий Комаровдун год документалдык борборунда бул кадрлар көргөзүлгөн. Бөлмөдө керебет, кол жуугуч, чач жуугуч, бош стол, телевизор жана кийим илүүчү бөлмө бар. Бул менин үйүм, бул жерде жашап жатканыма 1 жыл болду. Кээде бул жактан кайрылууларды жазып, кээде жолугушууларды өткөрөм. Бул жерде менин үй бүлөмдүн сүрөттөрү бар, деген Зеленский. Мурдагы министр Алмазбек Бейшеналиевдин иши сотко өттү. Былтыр сентябрь айынын аягында пара алууга шектелип кармалган мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиевдин иши сотко өттү. Бул тууралуу репортер КЖГ Ички иштер министрлигинен билдиришкен. Министрликтен кылмыш иши сотко качан өткөнүн так айтпастан иш сотко өткөрүлгөнүнө көп болгонун белгилешти. Сотко өткөн ишке эч кандай комментарий бере албайбыз деп белгилешти министрликтен.
Эскерте кетсек, Алмазбек Бейшеналиев 2022 жылдын 28 сентябрында пара алууга шектелип кармалып, андан кийин 2 айга камакка алынган. ИИМдин маалыматы боюнча анын кармалышы чет элдик студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга өткөрүү үчүн пара $110 000 талап кылуу фактысына байланыштуу. Бейшеналиев кармалгандан кийин анын үйүндө тинтүү жүрүп, ал пара катары алган $37,5 миң кийинчерээк $62,5 миң кайтарып бергени кабарланган. Ошондой эле ИИМ Бейшеналиевдин пара менен кармалды деген видеосун чыгарган. 3 октябрда Бейшеналиев министр кызматынан алынган. Ошол эле учурда Бейшеналиевдин өзү күнөөсү жок экендигин, пара деп айтылган акча билим берүү тармагындагы долбоор үчүн тартылган инвестициялык каражат экенин билдирген. 18 октябрда мурдагы министр үй камагына чыгарылган. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Баткендеги жабыркаган элге ишкерлерге компенсация кыска мөөнөттө төлөнөт дешти. Баткендеги чыгаратчы атагынан жабыр тартып зыянга учураган жергиликтүү элге ишкерлерге финансылык каражаттарды кыска мөөнөттө төлөөнү жүргүзүүнү баштаңыздар. Мындай көрсөтмөнү Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бергенин өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Айрыкча ишкерлерге компенсация берүү жагын карап чыгалы, чындыгында ишкерлер эле эмес, мал жанынан айрылган эл деле эмне менен оокат кылабыз деп жатышат. Бул туура маселе. Үй эмеректери күйдү, мал жаны өлдү, жоголду, уурдалды, тизмелер такталсын. Зыянды компенсациялоонун тартиби боюнча жобо иштелип чыксын. Жабыр тарткан жарандырга финансылык каражаттарды кыска мөөнөттө төлөөнү жүргүзүүнү баштаңыздар деген Акылбек Жапаров. Эске салсак, Жапаров Баткендеги иш сапарын алканда облустук калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынын өткөргөн. Мындан тышкары Жапаров тиешелүү мамлекеттик ведомстволорго Кыргыз, Кытай, Кыргыз, Өзбек бизнес форумдарын Баткен облусунда өткөрүү үчүн сунуштарды иштеп чыгууну тапшырып, Баткен экономиканын кайнаган жерине айланышы керек экенин айткан. 2 жылда Баткен жергеси 2 жолу чек ара маселесинен жабыр тартты, бирок ага карабастан биз 2 жолу калыбына келтирип жатабыз. Тынчтык эле болсунчу, президент Садыр Жапаров Баткенге жардам берүүдөн тачабайт жана анын гүлдөп өсүүнүгүсүнө болгон күчтүү жумшоону баарыбыздан талап кылат. Биз аны кынтыксыз аткарууга милдеттүүбүз деген Акылбек Жапаров. Баткен жергесинде абал кыйын экенин айткан өкмөт башчы мамлекеттин казынасы толуп турбаса, Баткенди калыбына келтирүүгө каражат табуу кыйын болоорун, ошол себепти кассага көзөмөл кылуучу машинелерди иштетүүнү токтотпостон көзөмөлдүн күчөтүлүүсүн кошумчалаган. Маалымат кызматынан билдиришинче, 2023 жылдын сентябрына чейин баардык социалдык объектилердин бүткөрүлөрү пландалууда. Турак үйлөргө жана социалдык объектилердин курулушуна жалпысынан 1 миллиард 360 миллион сом мамлекет тарабынан которулган. Нарында 23 градуска чейин суук болот. Бир жумага карата аба ырайы. Алдыдагы аптада Нарын облусунун аймагында жаан-чачын болбойт. Бул туурасында Кыргыз гидромет агенттиги билдирди. Синоптиктердин маалыматы боюнча облуста жуманын башынан аягына дейре күн ачык болот, бирок суук кайта элек. Түнкүсүнө аяз 23 градуска чейин чыкылдап турат. Жолдорго муз тоңуп, тайгак болоор эскертилди. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 жана 9 метрге жетет. Эки министрликте 340 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуулары аныкталды. Кыргызстанда эки министрликте жалпы суммасы 340 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуулары аныкталды. Бул тууралуу эсеп палатасы билдирди. Маалыматта 2021 жылга карата бюджеттин аткарылышына шайкештик аудити жүргүзүлгөндүгү айтылат. Текшерүүнүн жыйынтыгында Билим берүү жана Илим министрлигинде 320 миллион сомдук финансылык бузуулар аныкталды. Анын ичинен 87,7 миллион сом өлчөмүндө эмгек акынын негизсиз төлөмдөрү, 7,7 миллион сом өлчөмүндө материалдык баалуулуктарды жана каражаттарды негизсиз эсептен чыгаруулар, 4,7 миллион сом өлчөмүндө курулуш монтаждоо иштеринин көлөмүн көтөрмөлөө,
48,4 миллион сом өлчөмүндө бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу жана башкалар. Бюджеттин резерви жана жоготуулар 819 миллион сомду түздү. Анын ичинен 106 миллион сом ордуна коюлууга тийиш. Рационалдуу эмес пайдаланылган каражаттар 158 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен 122 миллион ордуна коюлууга тийиш. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигиндеги текшерүүдө 23,5 миллион сомдук финансылык мыйзам бузуу аныкталган. Анын ичинен 7,3 миллион ордуна келтирилүүгө тийиш. Ошондой эле 734 миң сомдун жана материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги, 16,5 миллион сом өлчөмүндөгү эмгек акыларынын негизсиз төлөө аныкталган. Мындан сырткары 5 миллион сомдук бюджеттин резерви аныкталган. Таластан Казакстанга 12 баш жылкыны уурдап өткөрүүгө шектүүлөр кармалды. Милиция тарабынан Казакстанга 12 баш жылкыны уурдап өткөрүүгө шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 2022 жылдын 6 декабрына караган түнү Кара Буура районунун Акчар айылынын 2 тургунуна тиешелүү болгон 12 баш жылкы Акчар айылынын түндүк батыш тарабындагы үлүш жерлерден уурдалып, Кара Буура районуна караштуу Саткей айылынын түндүк чыгыш тарабындагы Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасын бөлүп туруучу чегара зымынын номер 284 чегара белгисинен Казакстан Республикасы тарапка өтүп кеткендигин билдирген. Аталган факты 1 январь күнү каттоого алынып кылмыш иши козголгон. 21 февраль күнү милицияга аталган кылмышка шектүүлөрдү колго түшүргөн. Кылмышка шектелип Кара Буура районунун Карасай айылынын 1976 жылы туулган тургуну жана Куру Маймак айылынын 1983 жылы туулган тургуну кармалган. Россия Куланак кесин жана Чүйгө цемент заводун курууга 89 миллион доллар берет. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду быйыл 2 ири долбоорлорду каржылайт. Бул туурасында Финанс министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Финанс министри Алмазбек Бакетаев, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков жана экономика министри Данияр Амангелдиев Москвада өткөн Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун кеңешин жыйынына катышкан. Анда 2023 жылга карата долбоорлорду каржылоо маселеси каралган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын стратегиялык маанилүү 2 долбоорунун 89 миллион долларын каржылоо жактырылды. Насыя берүү жеңилдетилген тартипте жүргүзүлөт деп жазылат пресс-релизде. Министрликтин маалыматына караганда, биринчи долбоор Нарын облусунда 100 мегаватт кубаттуулуктагы Куланак кесин куруу, аны ишке ашырууга Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 44 миллион доллар бөлүп берет. Бул долбоор Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана дефицитти 18% кыскартууга жардам берет. Курулуш жүрүп жаткан мезгилде 770 объект пайдаланууга берилгенден кийин 97 жумуш орну түзүлөт. Экинчи долбоордун алкагында фонд Чүй облусунда жаңы заманбап цемент заводун курууга 45 миллион доллар берет. Анын кубаттуулугу жылына 1,5 миллион тонна цемент чыгарууга жетет. Буга байланыштуу Кыргызстан жылына 47 миллион доллар үнөмдөп, импортко көз каранды болбой калат. Заводдо 450 жумушчу орну түзүү каралган. Финанс министрлиги аталган 2 долбоорду жүзөгө ашырууга 250 миллион доллар керектелерин белгилеген.